Акыркы 10 жылдан бери оорунун азабын чегип келе жаткан Руксара Абдумуктарова коомчулуктун жардамына муктаж. Ал 2016 жылдан бери кант диабети менен ооруп, катты ого алынган. Андан кийин гепатит С, боордун циррозуна кабылган. Экинчи жолу инсульт алып, денесинин оң тарабы кыймылга келбей калыптыр. Мына 8 жылдан бeri билет бардыгы, скорин күчү менен жашап атат да, тез жардам. Шулар бар, ишканада турбам телефон койсам келет шулар, рахмат шуларга. Тыйланды да, шуга бир мына аз боордан, аз грижа, көп жер операция болуш керек да, грижа ишип кеткен. Шу жарабай калды, шулардан бир элден жардам сурасам. Бейтаптын ден соолугун бир калыпта сактоо үчүн күнүнө ар кандай дары-дармекти ичип турууга жана дарыгердин көзөмөлүндө болууга муктаж. Бирок бул үй бүлө атасынын гана айлыгынын көзүн карап күн кечирет. Мындан улам социалдык абалы жол бербегендиктен керектүү медициналык жардам жана каражаттарды алуу кыйындап барат. Руксара Абдумуктарованын үй бүлөсү күнүмдүк дары-дармегин алуу үчүн коомчулуктан жардам сурайт. Анан мен өзүм айлыгым жетпей атат. Боордон операция кылды, өттү алды, шуларны алды. Энди азыр грижа бар, жүрөк начарап калды. Жана скорийлерден билет келип атат. Жүрөгү начар кармап атат да азыр. Бейтап Жалал Абад шаарындагы Жеңиш кичи районунда жашап, мындагы ФАПка кайрылып текшерүүдөн өтүп турат. Дарыгердин айтымында Руксара Абдумуктарованын абалы күндөн күнгө оорлоп барат. Реабилитация керек, анан көбүнчө ошол уход керек. Анан эжебиз өзү да социалдык абалда начар болгондо байланыштуу көптөгөн дары-дармектерге анан ушундай реабилитацияларга жетине албайт. Руксара Абдумуктарова абалына кайдыгер карабаган кайрымдуу жарандардан жардам күтөт. Ар бир тыйын бул үй бүлө үчүн маанилүү жана бейтаптын өмүрүнө зарыл болуп турган чагы. Аклай Кырабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.